بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما وعملا الله تعالى бардығыбызды өзінің халал жашоосуменен жашап жана өзінің харам кылган нерселерден алыстаткан өзүнүн чыныгы момун мусулмандардан кылган болсун иншалла бардыгыбызды бүгүнкү сабагыбыз сиздер менен ошол уулоо же болбосо аңчылык кылуу маселеси да болот иншалла. Жана биринчи темабыз ошол аңчылык кылуу, мергенчилик кылуу жана анын ичиндеги тиешелүү болгон маселелер жөнүндө болот. Андан кийинки темабыз Кудайым буйрса 2 тема болот бүгүн иншалла. Ошол арак жөнүндө жана анын зыяндары, анын кандай ага байланган темалар ошолор жөнүндө сөз кылабыз Кудайым буйрса иншалла. Бүгүн ошол араб тилинде сайт дейт, негизи ошол аңчылык кылуу маселеси. Ошол сайт маселеси өзү негизи мурдатан bizde дагы көчмөн элдеринде, ошол арабтар дагы көчмөн элдерине кирет негизи. Ошол мурдатан бүт эле үммөттөрдө көпчүлүк жашоо, адамдардын тирикчилиги ошол аңчылык менен, уулоо менен болгон негизи. Ошол өздөрүнүн курсагын тойгузуп, ошол аңчылык менен жашап келишкен көпчүлүгү. Ошондуктан бул Куран жана Сүннөттө дагы ага көп ал темада көбүрөөк ошол Куран Сүннөттөрдө көбүрөөк аяттар, көптөгөн хадистер келген. Жана биздин алымдарыбыз, фукахаларыбыз фикх китептеринде өзүнчө китеп кылып, яны китабы сайт деп өзүнчө белгилеп, анын ичинде ошол мергенге тиешелүү болгон жана ошол уулана турган айбандарга тиешелүү болгон, уулана турган куралдарга тиешелүү болгон маселелерди өзгөчө ошол жерде айтып кетилген. Негизи ушул бул исламда зарыл болгон темалардан болгондугу үчүн ага жакшы көңүл бурулган негизи исламда. Жана ал жерде чечмелеп эмне нерсе халал болот, жана эмне нерсе харам болот, жана кандай нерселер важип болот, кандай нерселер мустахаб болот, аны да баяндап кетишкен. Негизи көптөгөн биздин башында айтканыбыздай ошол баягы үй айвандары болот. Аларды биринчи ихтияр абалы болот. Алардын баягы пут колун байлап, кийин жаткызып, кыблага каратып, ушул менен союлуп, кийин халалдап аны жейт элек. Бирок кээ бир ушундай баягы бизден жапайы айвандар болот. Яни эти халал болгон, бирок ошол жапайы айвандар же болсо куштар болот. Алардын кармоого инсандын мүмкүнчүлүгү болбойт. Аны түздөн түз аны кармап алууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Бир гана башка бир куралдар менен же ошондой азыркы учурунда баягы мылтыктар менен ошондой кармап алууга мүмкүнчүлүгү болот. Жана ошол кармап жаткан учурда аны кекиртегинен муздап алалдап алганга да мүмкүнчүлүгү жок. Ошол кайсы жери туура келсе, ушул жерине мисалы аны ок тийсе, же болбосо ушул жаасын атса, же болбосо ушул найзасын атса, же бир бычагын атып, же болбосо кылычын атып, ушул жерде ага бир жаракат жеткизип, ушул аркылуу аны кармай турган болсо, шарият ага халал деп өкүм кылат негизи. Аны ушул атып жатканда бисмилла Аллаху акбар деп Алланын аты менен айта турган болсо, негизи ушул аткан кармаган нерсеси ушул жол менен адал болот. Аны кийин жегенге бизге уруксат болот шарият жактан. Аны азыркы баягы зарыл болгон абалга кирет. Негизи бул аңчылык кармалган айбанаттардагы. Жана бул жерде көбүрөөк негизи үйдөгү айбандарды андай кылынбайт. Үйдөгү айбандар эгер баягындай бир зарыл болуп калган учурда эле болбосо, бул ошол жырткыч баягы жапайы айбандарга, кийикке ошогон же болсо баягы куштар учуп жүргөн аларды кармоодо же аларды аңчылык кылууда керектүү болгон шарттар болот бул жакта. Негизи кургактыктагы айбандардын бардыгыны
Курактыктагы айбандарга тиешелүү, бул көбүрөөк маселебиз. Бирок деңиздеги айбандарды да ошондой кылынат. Аларды да ууланат, балыктарды мисал үчүн. Бирок аларды Аллах Таала биз башында айтканбыз, Аллах Таала бизге халал кылган. Аны сойлунбайт, ошондой кармап туруп эле аны жей турган болсок, же болбосо ошол бир себептерден сууда өлүп калган болсо да ушул балыктар, аларды пайдалансак шарият бизге рухсат берет. Себеби Кур'ан-ы Керимде Аузу биллахи минеш-шайтанир-раджим ухилля лакум сайдул бахри ва таамуху мата'ан лакум дейт. Ухилля лакум сайдул бахр. Ошол деңиздин, же болбосо ошол океандын, дарыянын ичиндеги сайд, ал жерде кармалынган, аңчылык менен кармалынган, ошол деңизден кармалынган балыктар силерге халал кылынды. Ва таамуху, жана ал жерден бир себептер менен өлүк болуп чыккан балыктар дагы силерге халал, пайдалансаңар болот деп деңиздеги айбандардын жолуну бизге үйрөтүп кеткен. Ал жактыкы жеңил. Эми бизге могу кургактыктагы айбандарга тиешелүү болгон маселелер болот. Бул маселебиз. Биринчи эле ошол мергенчиге, аңчыга тиешелүү болгон маселелер негизи. Биринчи ушул жөнүндө сөз кылабыз. Биринчи эле ошол ма ятааллаку бис-саид. Ошол мергенчиге байланышкан маселе. Биринчи эле мерген адам ошол баягы забх союп жаткан адамда кандай шарттар болсо, ошол мерген адамда ушундай шарттар болуш керек. Негизи өткөн сабактарыбызда айтканыбыздай, мерген адам биринчи мусулман болуш керек. Же болбосо мусулман болбосо ахли китептерден болуш керек. Яни христиан же болбосо еврейлерден болуш керек. Ошол дини өзүнүн диниге бекем болгон ахли китептерден болуш керек. Эгер башка бир мушрик боло турган болсо, же бир атеист боло турган болсо, анын аңчылык аркылуу кармаган айбандары дагы бизге мусулмандарга халал болбой калат. Жана бул жерде ислам ошол мергенчиге үйрөткөн жана көптөгөн жолдорду көрсөткөн бизге жолдор бар. Биринчи эле ошол азыркы аңчылык ишиде аны жөндөн жөн айбандарды өлтүрбөстүккө буйрат. Яни аны ойноп, же болбосо бир аларды ойноп өлтүрүп, кыйнап, ошондой кылып аны этин жебестен эле өлтүрүп кетүүдөн шарият кайтарган. Себеби анын жаныны кыйнап чыгарып, аны жебестен тыштап кетүү, же болбосо андан пайдаланбоо, анын кармаган нерселерден анда шариятыбыз кайтарган. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Ман катала усфуран абасан аджа ила Аллах яумал кияма якулу я раб инна фуланан каталани абасан ва лам яктулни манфаатан" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат. Бул хадисте кимде ким эгер бир чымчыкты өлтүрсө дейт, абасан ойноп, чымчыкты жейиш максатында эмес, ойноп өлтүрө турган болсо, аджа илаллах яумал кияма, кыямат күнүндө Аллах Таала кыйкырат экен бул кыяматта. Я раб, Раббым деп. Инна фуланан каталани, мени паланчы өлтүрдү абасан ойноп. Yani жейиш максатында, пайдалануу максатында өлтүрбөстөн ойноп мени өлтүрүп таштап кетти. Валам яктулни манфаатан, мени пайдаланыштык үчүн өлтүрбөдү деп, ал жакта ошол өлтүргөн мергенчинин мойнун асылат экен айбандагы. Ошондуктан биринчи эле мергендерге негизги мергендерге Звугыңызды өчүрүп аласыздарбы? Звукту өчүрүп алыңыздар. Негизи ушул азыркы аңчылык мергенчилерге аны жейиш максатында, же пайдаланыш максатында болбой эле аны өлтүрүүдөн шарият кайтарган. Жана бир хадисте "Ма мин инсанин яктулу усфуран фама фавкаха би гайри хаккиха илля сa'аlahu Аллаху анха яумал кияма" дейт. Аллах Таала ошол кыямат күнүндө эгер бир чымчык же болсо чымчыктан чоңураак болгон бир куштар болсун же айбандарды эгер адам анын hakkı bolboston эле аны туура максатта аны ошол жейиш максатында же пайдалануу максатында болбой эле өлтүрө турган болсо,
анда анын мусулмандын акысы жок аны өлтүргөнгө дейт. Ошондо пайгамбарыбызга айтылган экен: "Я Расулалла, анын хакы кандай болот? Айбандардын хакы" дегенде, "Кал айязбаха фаякулаха" деген экен. Аны союп, аны жештик болот анын акысы. "Ва ла яктау расаха фаярми биха" деген экен. Анын башын үзүп, аны жебестен таштап коюу ал шариатта кайтарылган деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат. Негизи бул жерде жана бир шарт, азыркы мергенчиге тиешелүү болгон шарттардын бирөөсү хадж же болбосо умрага ниеттенип, жана хадж менен умрада жүргөн адам болбостук керек. Эгер хаджга ниеттелип хадж айларында жүргөн адам болсо, же болбосо умраны аткарып жүргөн адам болсо, анда да ошол жерде мусулман адам ошол хадж же умранын ихрамында жүргөн болот. Ихрамда жүргөн адам бир эле адамдарга же болбосо башкаларга зыян кылбай, дагы ошол эле учурда хайванаттарга дагы, куштарга дагы зыян тийгизбестик керек өзүнөн. Ушулардын ичинде ошол курактыктагы хайванаттарга же болбосо асмандагы куштарга зыян жеткизбестик керек. Себеби анын колу жетип турган жерде болсун, же болбосо ошол колун чоссо эле кармай турган, же болбосо ошол найзасы менен ура турган, же болбосо бир огу менен атып ала турган эле жерде эле турса качпай, андай болсо да кармабайт аны. Себеби ихрамда аны кармаштык ага халал болбойт, аны шарият кайтарат. Бул дагы бир Аллах Тааланын сыноосу болот. Ошол ихрамда жүргөн адамга бул анын сыноосу, бир исламдын тарбиясы болот. Себеби ихрамда кийип жүргөндө өзүнө сабырдуу болууга, ошол адамды сабырдуу болуп чыгышына бир тарбият болот, исламдын тарбияты. Себеби Аллах Таала Куранда ушундай деп айтат: "Я айюхаллазина аману ла яблуwannakumullahu бишай'ин минас-сайд таналуху айдикум ва римахукум лия'ламаллаху ман яхафуху бил-гайб фаман i'tada ба'да залика фалаху азабун алим" дейт. Эй иман келтиргендер дейт. Албетте Аллах Таала силерди имтихан кылат дейт. Силерди сынайт Аллах Таала. Ошол азыркы уулай турган нерселердин кээ бирлерин силерге туш кылып, силерди сынап көрөт. Ошол ихрам кийип жүргөн учуруңарда, ихрамда болгон учуруңарда Аллах Таала силерди сынайт. Силердин колуңар же болбосо силердин найзаңар жете турган жерде бир айбан болот. Ошону ага тийишеби экен же тийишпейби экен, Аллах Тааладан коркоб экен деген максатта Аллах Таала пенделерди сынайт дейт. Ким ушул жерде Аллахтын чегиден ашып ушуларга кол сала турган болсо, анда ага бир оорулуу азаптар бар дейт. Ошондуктан ал жерде эгер ихрам же болбосо ошол хаждын ихрамында же умранын ихрамында болсун, эгер ушундай абалда боло турган болсо дагы айланасындагы куштарга же болбосо жаныбарларга өзүнүн зыянын тийгизбестик керек. Эгер башка адамдар болсун же ошол кандай болбосун өзүдөн башка нерсеге зыян жеткизбестикке аракет кылыш керек ал жерде. Бул ошол мергенчиликке тиешелүү болгон эки нерсе болду. Биринчи эле өзүдө ошол мусулман болуш керек же болбосо ахли китеп болуш керек экен. Экинчи ошол хадж менен умрада боло турган болсо, жана ушундай азыркыдай айбанаттарга же болбосо куштарга колуну чозбостук керек экен. Экинчи маселе ошол уулана турган нерселерге, аңчылык кылына турган айбанаттарга тиешелүү болгон маселе. وما يتعلق بالمصيد деген маселе. وأما الشروط التي تتعلق بالمصيد. Бул жерде ошол азыркыдай айванаттарга тиешелүү болгон маселе. Биринчи эле шарт, адам аны азыр аңчылык кылбай эле кармай ала турган боло турган болсо, анда аны азыркыдай уулабастан жөн эле азыр биринчи өзү негизги нерсе аны кармап, пут колун байлап, ошол кекиртегиден мууздап бисмиллаху акбар деп союп жейиш керек эле өз негизи. Бирок азыркы биринчи эле шарты ушул айбан сиз кармай албай турган айбан болуш керек. Азыркыдай жапай айбандар окшош, кийикке окшогон, ушундай сиз кармоо кыйын болгон айбанаттардан болуш керек. Эгер сиз аны кармай ала турган болсоңуз, сиздин корооңуздагы бир кийик боло турган болсо, аны кармап ошол койлорду же уйларды сойгондой эле аны союп жейилет негизи. Эгер аны азыркыдай чыгып корооңузда турган кийикти аны аткыласаңыз, же болбосо аны башка азыркыдай аңчылыктагыдай кылып өлтүрсөңүз, анда болбой калат.
Жана ошондой эле азыркы биз ок менен, жанын октору менен аңчылык кылгандай, ошол эле учурда иттер менен дагы, же болбосо иттерден башка азыркы жырткыч айванаттар менен дагы аңчылык кылсак болот негизи. Эгер ушул аз окту атканыбызда ошо айванатка тийип, эгер ал тирүү болсо жетип барганыбызда, аны бисмиллаху акбарда ошол жерде муздашыбыз керек негизи. Ошол жерде аны ошого жетишип кала турган болсок, аны союшубуз керек. Эгер ага жетишпей калсак, аны бисмиллаху акбар, бисмиллах деп аны кой берген болсок, Алланын атын айтып, анда жетишпей калсак дагы бизге халал болот негизи. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İza arsalta kelbeke fezkur ismallahi aleyhi" deydi Peygamberimiz. Eğer sen itingdi jönötsöң, yani ушундай баягы аңчылыкка үйрөтүлгөн иттер болот. Ошол көп сыноолордон өтүлгөн, же болбосо баягы куштар, бүргүттөр болот. Ошондой үйрөтүлгөн куштар болот. Эгер ошол куштарды жөнөтүп жатканда, итти коюп жүгөрүп жатканда, Алланын атын айтып биз кой берсек, ал кийин ит барып кармаса, ошол коёнду же болбосо башка ошол бизге кармап халал болгон нерселерди кармаса, аны тирүүлейин бизге алып келе турган болсо, аны союп жеиштикке буйрат Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Эгер бирок алып келгенче ал өлүп кала турган болсо дагы жесек болот аны. Себеби аны биз итти коюп жүгөрүп жатканыбызда бисмиллах деп аны кой бергенбиз. Бул ошол айванга тиешелүү нерсе болду. Эми ма якуну бихи сайт. Кийинки маселебиз ушул аңчылык кылып жатканда иштетиле турган куралдар болот. Эми кандай нерсе менен аңчылык кылсак болот? Кандай куралдар менен биз ууласак, айванаттарды кармасак болот? Ошолар жөнүндө кийинки маселебиз ошол бул эки түрдүү болот. Yani kural maselesi эки түрдүү болот. Азыр айтканыбыздай бир жаракат жеткизе турган куралдар болот. Азыр октой, жанын огу болсун, кылыч болсун, бычак болсун, же болсо найза болсун, же азыркы учурда куралдар болсун, бая мылтык болсун, же автомат болсун, ошондой бир курал жарактар болсун. Эгер ушундай курал жарактар болот, себеби Аллах Таала аятта "Таналуху айдикум ва римахукум" дейт. Силердин колуңар жана силердин найзаңар жете турган жерде деп. Бул жерде найзаны да Аллах Таала Куранда айтылып өттү. Ошол найза ал жаракаттайт. Ошол жаракаттоо менен эгер өлтүрө турган болсо, ал жайыз болот. Эгер ал сиз аткан нерсеңиз чоң таш менен ата турган болсоңуз, же чоң жыгач менен уруп өлтүрсөңүз, анын баягы күчү менен, оорлугу менен аны баса турган болсо, анда ал халал болбой калат. Ошол жаракаттоо менен аны өлтүрсө, анда жайыз болот. Бул экинчи эле куралыбыз, азыр айтканыбыздай, иттер же болсо куштарды үйрөткөн болсок, эгер үйрөтүлгөн, аңчылыкка үйрөтүлгөн иттер болсун, же болсо куштар болсун, же башка бир жырткыч ошондой айванаттар болсо, аларды дагы үйрөтүлгөн болсо, алар да кармап келип, биз аны текшерип көрүп, көптөгөн сыноолордон өтүп, кийин ошол жөнөткөн болсок, анда алардын кармап келген нерсесин дагы жесе болот, жайыз болот, аларды да колдонсок болот экен негизи. Себеби ага дагы шариятта, аяттарда уруксат берилген негизи. Эми бул жерде ошол баягы жаракаттоо куралы, курал жаракатташ керек деп жатабыз. Ошол курал жаракаттоо маселесинде эки нерсе шарт кылынат ошол жаракаттоо маселесинде. Биринчи эле ошол сиз аткан нерсеңиз, же болбосо ошол сиз урган нерсеңиз анын денесине кире турган болуш керек. Ошо жарып кире турган курал болуш керек. Жана ошол жарып кирип аны өлтүрө турган болуш керек. Аны оорлугу менен, аны удары менен барып өлтүрбөстүк керек. Эгер аны жарып кирбесе, аны барып ошол жаны менен тийип, же болсо башка жери менен тийип, анын күчү удары менен өлө турган болсо, анда аны жегенге болбой калат. Жана бул жерде азыр айткан маселебизге азыркы куралдар да ошого кирип кетет негизи. Эгер таш менен ура турган болсо да болбой калат. Эгер чоң таштар менен бир айванды уруп, ошол жерде ошол айванды өлтүрө турган болсо, чоң таштар менен. Себеби ал таш дагы барып анын удары менен болот. Себеби ал жаракат жеткизбейт. Жаракат жеткизип, же аны жарып бир жерден канын чыгарып, аны өлтүрбөгөндүгү үчүн, анын көбүрөөк башка анын күчү менен, жүгү менен аны өлгөндүгү үчүн ал жайыз болбой калат негизи. Жана экинчи маселе, ошол Аллах Тааланын атын айтыш керек. Ошол сиз куралды атып жатканыңызда
же ошол Куран менен уруп жатканыңызда Алланы атын айтып сиз жөнөтүшүңүз керек. Же болбосо ошол сиз үйрөтүлгөн итти жөнөтүп жатканда, же болбосо кушту жөнөтүп жатканда Аллахты атын айтып жөнөтүш керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ади ибн Хатим деген сахабиге үйрөткөндө пайгамбарыбыз ошондой деген: сен ошол итиңди жөнөтүп коюп жүгөрүп жатканыңда, же болбосо оңуңду атып жатканыңда Аллахты атын айткын деп. Негизги бул жерде ошол мусулман адам ушул менен баягы бизге рухсат берилген, Аллах Тааладан рухсат алгандай болуп калат. Ошол Алланын атын айтуу менен бул ошол азыркы курал-жарактарга тиешелүү болду. Эми экинчи маселе ошол баягы иттерге жана ошол иттерге окшогон айбанаттар менен биз азыр аңчылык кылсак болот дедик. Эгер ошол итибиз же болбосо азыр куштар боло турган болсо, биринчи эле үйрөтүлгөн болуш керек ал. Үйрөтүлгөн болуш керек. Үйрөтүлгөн болбосо болбойт, себеби үйрөтүлгөн болбосо аны кармап келген нерсеси да халал эмес анын негизи. Экинчиси ошол кармап келгенде ээсине кармап келиш керек аны. Өзүнө кармай турган болсо болбойт аны. Эгер ээсине кармап келе турган болсо, себеби Куранда дагы ал ээсине кармап келсин дейт. Эми өзүнө кармап келе турган болсо болбой калат ал. Эми үчүнчү, жөнөтүп жатканда Алланын атын аташ керек ал жерде. Ошол итти жөнөтүп жатканда, же болбосо азыркыдай бир бүргүттү, же болбосо ошондой бир кушту жөнөтүп жатканда Алланын атын аташ керек. Ушул менен азыр 3 иш боло турган болсо халал болот. Бирок бул жерде азыр итти үйрөтүүнү кайерден билебиз дейиш мүмкүн. Ит үйрөнгөн же үйрөнбөгөндүгүнө, себеби сиз бул жерде азыр итти үйрөткөндөр билет. Себеби ит ушул ээсинин айтканын кыла турган болсо, итти башкара турган болсо, чакырганда келип ал дегенди ала турган болсо, ташта деген таштай турган болсо, бир ошондой кылып көп жолу бул тажрыйбадан өткөн болсо, анда ал ит үйрөтүлгөн болот. Ошондой кылып аны сынап көрүлөт, негизи аны тарбия кыла турган адамдар болот. Биринчи кармап келген, экинчи кармап келген жебей ээсине алып келе турган болсо, анда ошолорду колдонсо болот деген негизи. Негизи ушул жерде азыр үйрөтүлгөн ит деп жатабыз. Ээсине кармап келе турган болсо, ошол кармап келген нерсеси дагы ошол азыркы сиз ок менен же болбосо ошол найза менен атып кармаган нерсеңиз менен бирдей эле болот. Аны негизи халал болот, жесе болот. Жана үчүнчү маселе, Аллахтын атын айтыш керек дедик жөнөтүп жатканда. Окты атып жаткан бисмиллаху акбар деп айтканыңызда, итти жөнөтүп жатканда дагы негизи бисмиллах Аллахтан атын атайсыз. Эми ушул жерде сизди кээде эсиң баягы унутуп калышыңыз мүмкүн. Унутуп каласыз, окты атып жатканда унутуп калышыңыз мүмкүн. Же болбосо ошол союп жатканда дагы кээде адамдын ошондой унутчак болот адам, ошол унутуп калышы мүмкүн. Же болбосо окты атып жатканда баягы шашып кетип, ошондой бир унутуп кала турган болсоңуз, анда дагы мусулман адам эгер унутуп кала турган болсо жесе болот ал. Эгер унутуп калып союп койсо, бисмиллахны айтпай, же болбосо окты атканда бисмиллахны айтышты унутуп кала турган болсо, же ошол кушту жөнөтүп жатканда бисмиллахты айтышты унутуп кала турган болсо, анда аны дагы жесе болот. Эгер атайлап айтпаса, анда харам болуп калат. Унутуп калса жайыз болот иншалла. Эми дагы бир маселе, сиз окты аткандан кийин, окты ошол айбанатты аттыңыз, бир айбанды аткандан кийин ал жоголуп калды, аткандан кийин таппай калдыңыз аны. Бирок кийин таптыңыз, 1-2 күндөн кийин таптыңыз аны. 1-2 күндөн кийин таап, ошол жерде сиз аны таба турган болсоңуз, анын бир канча шарттары болот, ал халал болуштугу үчүн. Сиз аны колдонуп, же болбосо пайдаланып, же болбосо жешиңиз үчүн бир канча шарттар керек болот. Сиз барып аны тапканыңызда суудун ичине түшпөгөн болуш керек. Сиз мисалы бир кушту же болбосо бир кийикти атканыңызда, ал кийик жок болуп кетти, мисалы сиз 3-4 сааттан кийин тапсаңыз, ал суудун ичине барып түшүп, сууда өлүп калган экен. Ошондо да ошондой сууга түшкөн болбосу керек экен. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Иза рамайта сахмака фа ин важадтаху qad qutila fakul" деген.
Эгер сен огуңду ата турган болсоң, чында эле сен ал огуң аны өлтүргөндүгү анык боло турган болсо, жей бер анда. Илля ан таҗидаху qad waqa fi ma'in fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka деген Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Эгер сиз аны таба турган болсоңуз, суудун ичинде таба турган болсоңуз, сиз аткан нерсе бар суга түшкөн. Көбүнчө баягы өрдөк аткандар ошондой болуп калат. Баягы жапай өрдөктөрдү атканда бар жапай өрдөк сууга жакын болот, суудун ичинде түшүп калат. Ал өз жетип барганча суудун ичинде дум чукуп же башка болуп өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан суу аны өлтүрдүбү же сиз аткан ок өлтүрдүбү аны сиз билбей каласыз. Ошондуктан ал жерде ошондой шек болуп калат. Шубха болуп калат. Ошо аны жештиктен шарият кайтарат. Эгер ошондой бир сууга түшүп өлгөн болсун, же болбосо сиз атканыңызда барып бир катуу нерсеге урулуп, ошол удардан өлгөн болсо, анда да болбой калат негизи. Ошондуктан сиз атканда бирок жерге келип эле түшүп өлө турган болсо, же ошого жетишпей калсаңыз, тирүүлейин алууга, анда сиз барып жесеңиз, аны кармап алсаңыз болот. Барып тапканыңызда анда башка бир себеп, башка бир нерседен өлгөндүгү да билине турган болсо. Мисалы сиз атканыңызда 3-4 саат аны же болбосо бир күн издеп калышы мүмкүн кээ бир адамдар. Ошондо тапкандан кийин башка бир жылан келип чаккандыгы, же болбосо башка нерсенин кирип өлгөндүгүн эгер сиз билип кала турган болсоңуз, анда дагы сизге халал болбойт экен ал. Эгер чындап эле сиз окуңуздан өлгөндүгү анык боло турган болсо, кийин аны сиз пайдалансаңыз, аны жесеңиз болот экен. Себеби анда да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Ошо Ади ибн Хатим деген сахаба Пайгамбарыбыздан сураган экен. Мен ошондой кылып аңчылыкка чыгам, ошол хайванаттарды атам, ок атам, кийин эртесине табам мен аны. Атканымдан кийин мен эртес кээ бир айбандарды эртесине барып табам. Ошондо эмне кылам деген Пайгамбарыбыздан сураганда, Пайгамбарыбыз айткан экен: "Эгер сени окуң өлтүргөндүгүн анык биле турган болсоң, аны жей бергин" деген экен. Эгер башка бир жырткыч келип аны муңту өлтүргөндүгү, же башка жырткыч келип аны тиштеп, же болбосо башка өлтүргөндүгүн бир белгиси калбаган болсо, аны жесең болот деп Пайгамбарыбыз айткан экен. Жана үчүнчү, бул жерде ошол сиз тапкан айбан тапканыңызда ал жыттанып кетпеген болуш керек. Мисалы кээ бирде 2-3 күндөн кийин таба турган болсоңуз, ал күн баягындай ысык күндөр боло турган болсо, ал жыттанып дагы кетиши мүмкүн. Эгер барсаңыз, ал жыттанып кеткен болсо, себеби ал дагы халал болбой калат экен негизи. Аны дагы жегенге болбой калат шариятта. Негизи жалпысынан ошол аңчылыкка тиешелүү болгон маселелер ушул. Негизи ошол азыр мергенчиликке же болбосо кармала турган аңчылык кылына турган хайвандарга же куралдарга тиешелүү болгон маселе ушул. Эми негизги бүгүнкү темабыз негизги бардык азыркы учурда уммул хабаис дегендей, баягы бүт күнөөлөрдүн энеси болгон, жамандыктардын энеси болгон, көптөгөн үй бүлөлөрдү бузган, коомчулукту ушундай бир жаман абалга алып келе турган, ушундай бир жаман атын өчкөр арак дегендей, ушул арак маселеси болот. Негизи биринчи, экинчи маселебиз ал-хамру, эми хамр бул ошол арак маселесиге токтолобуз иншалла. Бул арак дегенде арабтар уммул хабаис дейт. Yani ziyandardın enesi, yani günöөлөрдүн enesi деп. Себеби эне дегенде бүт көп нерселер андан чыгат да. Азыркы күнөөлөрдүн энеси арак ичкенден кийин бирөө менен бирөөдү шылдыңдайт, бирөө менен мушташат, келип аялы менен талак кылат. Көптөгөн үй бүлөлөр бузулуусуна, балдардын жетим калуусуна, же болбосо бирөөдү өлтүрүүсүнө көптөгөн себептер болгондугу үчүн аны уммул хабаис дейт. Yani günöөлөрдүн энеси деп дагы аташат. Арак дегенде кайсы нерсени айтабыз? Ал спирттүү ичимдиктер. Эгер ошол спирттүү ичимдиктер мас кыла турган боло турган болсо, бул шариятта кайтарылган, харам кылынган. Ал Куранда да, көп аяттарда, хадистерде да, көптөгөн хадистерде анын харам экендиги, ага чыгаргандар дагы, жардам бергендер дагы, ташып келгендер дагы, саткандар дагы, сатып алып келгендер да бардыгы күнөөдө тең экендиги хадистерде айтылат негизи. Негизи бул жерде ошол хадистин зыяны, yani ошол жекече адамга, анын акылына, анын денесине, анын динине, анын дүнүйөсүнө, жана анын үй бүлөсүнө, аялдарына, балдарга болгон баягы зыяндарын айтабыз иншалла. Жана коомчулукка кандай зыян келтирет, негизи арактын ушулар жөнүндө болот иншалла.
Негизи бул жерде бир изилдөөчүлөрдөн бирөөсү айткан экен. Бул инсанга эң катуу болгон удар арактан катуу удар жок деген экен. Эгер ушул инсанга эң катуу жеткен зыян арак десек, ошо жаңылышпайбыз деген экен. Эң катуу тийген арак, эгер ушул ичип кете турган болсо, эң катуу инсанга келген ушул бәле болот экен, эң катуу ага тийген удар болот экен. Ошондуктан Кудайым өзү сактасын ушундай жаман ичимдиктерден, харам кылган ичимдиктерден. Ушул азыркы учурда больницаларды ушундай текширип көрүшкөндө, жалпы дүйнөдө көп оорулар, көп баягы адамдын аклыдан тайып калгандыгы же болсо көптөгөн ушул оорулар арактын себебинен келип чыгып бир аны изилдеп ошондой чыгышып, же болсо көптөгөн адамдар баягы өзүн өлтүрүп жатат, же башкалар, бул дагы көптөгөн ушул арактын аркасынан же башканы бирөө өлтүргөн баягы кылмыштар, бирөөнү өлтүрө турган болсо, же ушул түрмөдөгү көпчүлүгү баягы арактын аркасынан келгендиги үчүн биз башында айтканыбыздай уммул хабайс, яғни күнөөлөрдүн энеси экендигине дагы бир далил болуп жатат. Жана ошол үй бүлөнүн көптөгөн үй бүлөлөрдүн бузулуусуна, ошол экономик жактан ага үй бүлөлөрдүн дагы баягы артка карап кетүүсүнө дагы, же болбосо ушул мамлекеттердин дагы артка карап кетүүсүнө дагы себеп болот негизи бул. Ушул арактын артынан. Бул негизи арабтарда, негизи мурда жахилиятта өтө катуу ичишкен негизи аракты. Жахилиятта биздин азыркы чай ичкенибиздей аракты ичишкен негизи чында эле. Арабтар биздин азыркы шорону Кыргыз Бишкекте кандай ичип жаткан болсо, негизи аракты дагы негизи жахилиятта арабтар ушундай турганда жүргөндө ичип жүрүшкөн негизи. Жүзүмдөн же болсо курмадан жасап, өздөрү ушундай ачтып, мас кыла турган кылып абалга жеткизип, ошондон пайдаланышкан. Алар себеби аны жүздөгөн аты болгон, арабтарда ушул арактын жүздөгөн аты болгон. 100 түрдүү аттар менен аташкан. Жана алар өздөрүнүн шеерлеринде, өздөрүнүн ырларында арактарды мактап, аларды сыпаттап, олар өздөрүнүн ошондой мәжлистери болгон, отура турган, аларды мактап, ошондой кылып көптөгөн китептери жазылып келген. Бул ошол алардын коомунда, жахилияттын доорунда пайгамбарыбыз келгенге чейин көп ичилген ичимдик болгон. Бирок ислам келгенден кийин бир аларды ислам тарбияви жол менен оңдоду арабтарды. Аларды харам кылуу, аракты ушундай катуу берилген коомду тезиден харам кылбады, балким ушул тадрижи, яғни мархала менен, этап менен аларды харам кылды. Биринчи эле аларга анын күнөөсү көп экендиги, баягы анын күнөөсү пайдасыга караганда көбүрөөк болот анын зыяны көбүрөөк пайдасыга караганда дегенде аны сахабалар, бир канча сахабалар ичүүдөн өзүнө тыйышты, өзүн токтотушту. Бунун зыяны көбүрөөк экен, яғни пайдасыга караганда зыяны көп экен деп бир канча адамдар өзүн тыйды. Андан кийин экинчи аят түштү. Ал мас абалда намаз окубагыла деп. Эгер силер арак ичкен болсоңуз, намаз окуудан тыйды шарият. Кийин анда дагы эгер намаз 5 мал намазга бекем болгон адамдар ичпей коюшту анда дагы. Эгер бизге азыр намаз мал болуп калат деп, анда дагы ичпей бир канча адамдар дагы тыйылышты. Кийин 3-чү аят түштү. Ушул 3-чү аят менен анын толук харам экендиги, бул шайтандын амалы экендиги катуу айтылгандан кийин аны бардык ошол жерде калган кээ бир сахабалар ичип жаткан болсо да, ошол менен ал харам экеп, харам болуп, бардык ошол жерде ошол көтөрүп жаткан стаканын ошол жерде токтотуп, оозудагы арагын ошол жерде кайра кайтарып, үйдө коюп койгон арактарын дагы көчөгө алып чыгып төгүп, ошол жерде ошол күндөн баштап арабтарда негизи токтотушкан. Ошол ислам келгенде. Ошол акыркы аят негизги ошол Маида сүрөсүндө ушундай деп айтат: "Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азлам риджсун мин амалиш шайтани фажтанибуху лааллакум туфлихун. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون." آخر غاية بول أراق منن قمار ойноштук.
Бул шайтандын амалы, рejis экендигин айтып жатат. Шайтандын амалы андан сактангыла, эгер кутулайын десеңер дейт. Арак менен кымардан сактангыла. Эгер ошол жаман иштен Алланын алдында эртең бейишке кирүүнү каалай турган болсоңор, ушундай жаман иштен сактангыла дейт. Бул шайтандын каалоосу болуп жатат. Силердин ортоңордо душманчылык жана көрө албастык бул ушул аракта, кумарда шайтан ушундай кылып силерди душман кылып жатат бири-бириңерди. Ушул арак менен кумарда артынан бул Алланын зикриден силерди тосуп жатат жана намаздан тосот дейт. Фахал антум мунтахун, силер bundan тыйыласыңарбы деп Аллах Таала аяттын акырында катуу кайрылуу жасап жатат. Бул жерде анын харам экендиги ушул аяттан кымардын харам экендиги, арактын харам экендиги өтө катуу айтылынды. Себеби ушул аяттын катарында ушул буттарга курбанчылык кылуу мәселесі аракты ошого теңеп жатат. Себеби ал дагы чоң күнөө дегенбиз, ширкке тең. Бул арак дагы ошондой харам экендиги чыгып жатат. Жана рejis дегени бул аятта рejisун мин амали шайтан деди. Куранда rejis деген нерсе өтө жаман нерсеге айтылат. Харамдыгы өтө катуу харам болуп, өтө жиркенчтүү нерселерге бул rejis деп айтат өз негизи. Кайсы нерседен rejis деп айткан болсо, анын харам экендиги анык болот. Жана шайтандын амалы экендиги, жана анын баягы фахш, мункар, кайтарылган иш экендигинин белгиси болот. Ошондуктан шариатта ошол эки нерседен тыйылууду катуу кайтарган. Жана анын зияндары, коомчулукка болгон, тууганчылыкка болгон зияндары, душманчылык алып келиштиги, жана ошол эки эр катындын ортосундагы зияндарды алып келе турган көптөгөн зыяны болгондугу үчүн шариат аны дагы мусулмандарга харам кылган негизи. Ошондо сахабалар ушул аят түшкөндө фахал антум мунтахун деген, яни силер тыйылдыңарбы деп сахабалар ушул аят түшкөндө сахабалардын, момундардын жообу кад интахайна я раб деген экен. Чындыгында биз тыйылдык, бүгүндөн баштап аракты ичпейбиз деп ушул жерге Аллах Таалага ваада беришкен. Негизги бул азыркы арактын зияндуулугу негизи азыркы дүйнөдө азыр жашыруун эмес, медицинада болсун, буну өкмөттөр жалпы эле азыр зыяндуу экендигин билишет. Анын жеке адамдар болсун, ошол коомчулукка болсун, мамлекетке болсун, анын зыяндуу экендигин билип, аны көптөгөн мамлекеттер ошол тыюуга аракет кылган негизи. Анын арактын. Мисалы Америкадагы бир кайсы жылы ошол тыюуга аракет кылган экен аракты. Бирет Америкадан ошол аракты тыйып салам деп, бирок өзү көптөгөн зыянга учураган экен. Ошо күч менен аракты өзүнүн законуга киргизип, аракты тыюуга аракет кылган, бирок ага кудурети жетпеген экен. Себеби бул азыркы бул бир гана ислам дининде ошого жетишкен экен. Ошол адамдарды өзгөртүү менен, адамдарды тарбия кылуу менен, арактын харам экендигин түшүндүрүү менен ал арактан алыстаткан экен адамдарды. Себеби аны күч менен, же болбосо аны коркутуу менен, же болбосо баягы штраф салуу менен аны адамдардын жүрөгүнөн алып салуу кыйын экен. Аны жүрөгүгө иманды киргизүү менен гана андай нерселерден алыстатуу мүмкүн экен негизи. Жана негизги бул мурдагы үммөттөрдө дагы негизи бул аны ичүүдөн кайтарылган. Бирок кээ бир баягы христиан динидеги кээ бир канисалар, баягы церковьтер баягы кичине ичсе болот деп өзүнүн айткан ошондой сөздөрү бар экен. Негизи баягы адамдын ашказаныга пайда болот же башка деп негизи. Бирок себеби ал аз гана ичсе болот деп ошол аз ганадан башталат да негизи бардык нерсе. Эгер ошол аз-маз бир стакан ичкенден кийин экинчи стакан тартат, үчүнчү стакан тартат, ошол менен ал өзү билбей калат. Ошол өзүнүн акылын жоготуп койгондугун өзү сезбей калат негизи. Ошондуктан анын көбүн ичип мас боло турган нерсе, анын азы дагы харам болот. Ошондуктан арактын бир тамчысы болсо дагы харам. Ал ошо бир тамчысы болсо дагы нажас болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куллу мускирин харам дейт. Ар бир мас кыла турган нерсе бул арак болот. Ар бир арак харам деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан суралынган экен.
Ошол себеби бир эле азыркы арак бир эле жүзүмдөн чыкпайт, азыркы учурда көптөгөн нерседен чыгат. Негизги нерсе башында айтканыбыздай, ошол анын спирти боло турган болсо, адамды мас кыла турган болсо, ал кандай нерседен даярдалсын, айырмасы жок. Ал мисал жүгөрдөн даярдалсын, же арпадан даярдалсын, же болсо асалдан даярдалсын, курмадан даярдалсын, же жүзүмдөн даярдалсын, кандай нерсе болбосун, эгер мас кыла турган болсо арак болот, арак болсо харам болот негизи. Ошондон Умар разияллаху анху ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын минбарында туруп ошону жарыя кылган экен. Арак деген нерсе ал-хамру ма хамара ал-акл деген экен. Арак акылды тоскон нерсенин бардыгы ал арак болот деген экен. Ошо акылыңызды эмне нерсе сизди алып жаткан болсо, акылыңызды сизди кетирип жаткан болсо, өзүңүздү билбей кала турган болсоңуз, ал шариатта ошол хамыр болот, ал харам болот. Ма аскара касируху фа қалилуху харам дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анын көбү мас кылса, анын азы да харам. Аз ичсеңиз мас кылбайт. Мисалы азыр кээ бир адамда үйрөнүп калган, аны 1-2 стакан ичсе мас кылбаслыгы мүмкүн, бирок аны көбүрөөк ичсе мас кылып коет. Болду, ошол азы дагы кишиге харам болот. Айырмасы жок бул жерде. Аз ичсе же болсо көп ичсе деген нерсе жок. Анын азы дагы көбү дагы бирдей эле харам болот. Себеби бул жерде ал Куранда катуу айтылган, Куранда ага нас келген, анын харам экендигине. Эгер ким ал Куранда келгендигин анык билсе, аракты харам экендигин пайгамбарыбыз хадистерде баяндалгандыгын билсе, Куранда харам экендигин ачык айтылганын билип, кийин аны халал дей турган болсо, анда анын имандан чыгып кетиши да мүмкүн. Эгер анын шахватына берилип, бул нафсына кул болуп, аны инкар кылбай негизи иче турган болсо, ошол харам ишти кылган болот анда. Андан да тооба кылыш керек, болбосо ал кыяматта кыйын бир абалдарга түшүп калышы мүмкүн. Жана кийинки маселе ошол арак менен соода кылуу маселеси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир гана аны ичүүдү харам кылып эле токтолбостон, ошол аракты соода кылуу маселесин да харам кылган. Аракты ичүү болсун, аны көп болсун, азы болсун ичүүдү да харам кылган. Ошол эле учурда аны соода кылууду дагы пайгамбарыбыз харам кылган. Башка мусулман эместерге соода кылуудан да шарият кайтарат. Азыр мен жок, мусулман эместерге эле сатам, же болсо мусулман эместерге эле арак куюп берем деген азыр кээ бир адамдар чыгышы мүмкүн. Ошондой жерлерде иштейм, мусулман эместерге арак куюп берем деп. Бирок ошондой болсо да ал халал эмес. Мусулман адамга аракты сырттан алып келүү, же болбосо өзү арак иштеп чыгаруу, же болбосо ошол арак саткан жерде иштөө, же ошол арак саткан жерде же болсо башка бир жумуш кылуу, ал жерде негизи иштебестик керек, жайыз болбой калат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол себептен лаанаттаган пайгамбарыбыз. Бул ошол харам ишти пайгамбарыбыз лаанаттайт. 10 адамды лаанаттаган экен пайгамбарыбыз. Асируха, ошол жүзүмдү сыгып алган адамды дагы лаанаттаган экен. Ва муатасируха, аны сыктырган адамды дагы, жана аны сыгууду талап кылган, заказ кылган адамды дагы лаанаттаган экен. Аны ичкен адамыны дагы, шарибуха ва хамилуха, аны көтөрүп барган адамды дагы. Ким эмне нерсеге жүктө барган болсо, аны ташып барган грузчиктер, аларды дагы лаанаттаган экен. Аны кийин куюп берген адамды дагы лаанаттаган экен. Саткан адамды дагы лаанаттаган экен. Аны кийин андан пайда таап, ушул акчаны жеген адамды дагы пайгамбарыбыз лаанаттап, аны сатып алган адамды дагы лаанаттаган экен. Ошондой кылып көптөгөн ошо аракка байланыштуу болгон кандай нерсе болбосун, пайгамбарыбыз катуу айткан. Себеби аны зыяны да катуу да арактын. Ошондуктан аны ондогон адамды пайгамбарыбыз лаанаттаган экен. Аны сактоого да ошондуктан кээ бир сахабалар арак харам кылынгандан кийин үйдө арак калып кеткен. Ошондо эмне кылайын? Буну сатып берейинби? Мусулмандарга эмес, баш ахли китептерге, мисалы христиандарга же еврейлерге эгер алса ушуларга сатып берейин дегенде, жок, аны да сатпа. Аны алып чыгып башка жерге төгүп сал деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондо бардык ошол сахабалар өзү сактап койгон, көптөгөн жылдап сактаган винолоруну, же болсо коньяктар болсун, же болсо арактарын алып чыгып ушул жерде агызышкан негизи. Жана азыркы мусулман адам
аракты ушундай азыр харам болгон нерселерди да хадия кылбайт. Ал муслим ла яхди хамра. Мусулман адам башка бир ахли китепке болсун, же болсо мусулман болбогон адамга ал битарик аула жайыз эмес. Мусулман болбогон адамга да хадия кылып болбойт. Ошондой аракка окшогон харам болгон нерселерди азыр акчасы аны сатып харам болгондой, аны хадиясы дагы подарка кыла турган болсоңуз бирөөгө анда дагы жайыз болбой калат. Жөнөкөй берип берсеңиз дагы болбойт экен. Негизи жайыз эмес экен. Себеби сиз бирөөгө хадия кыла турган болсоңуз, аны артынан сиз сооп аласыз. Сооп жакшы нерселерге болот. Яни халал нерселерде сооп болот негизи. Ошондуктан сиз берген нерсе халал нерсе болуш керек. Эми ушул азыркы арак мажилистери болот. Ушул арак ичиле турган жерлер болот. Азыркыдай достор болот, арак иче турган, өзүнүн ушундай кургу болот, арак иче турган. Мусулман адам ошондой жерлерден сактаныш керек болот. Эгер ушундай жер болсо, эгер колудан келип ушул жерге кирип мункарды өзгөртүрүшкө, ошол досторуну өзгөртүрүп өзүнө ошол аракты таштоо аларды алып келе турган болсо, анда кирсе болот. Эгер аларга кирип ошол жерде отуруп, ошолорго шерик болуп жүрө турган болсо, андай жерден сактануу керек. Себеби ушуларга шерик болуп калат ичпесе дагы. Ошол ичкендердин алдында отуруу, ошол ичкендер кандай күнөө болсо, ошондой эле ал дагы күнөө болот ал отурган адамга. Себеби пайгамбар мусулман адам ошол мункарды азыр айтканда өзгөртүүгө буйрулган болот. Эгер ошол мункар иш, жаман ишти көрүп калса, бир шариятта кайтарылган иш болсо, аны негизи кетирүү керек. Эгер кетире албаса, ал өзүнү кетириш керек ал жерден. Эми өзү кетип калыш керек ал жерден. Мен ал жерден өзгөртүрө албайт экенмин, бул досумду оңдой албайт экенмин, оңдой албадым, ал жерден андай арак ичкен же болсо ушундай фахш иштерди, күнөө иштерди кылып жүргөн досудан өзү алысташка туура келет. Болбосо, анын күнөөсү дагы ал күнөөсүгө шерик болуп калыштыгы мүмкүн болот. Себеби ошол мурдагы кээ бир халифалар, Умар ибн Абдул-Азиз деген, ошол баягы Хамису Хулафа ур-Рашидин деген, ошол 4 чарыялар болсо, ошонун 5-чиси деп саналган киши, ошол арак ичкендерди ошол аларга жазалап, арак ичкендердин жанында отургандарды да ошончо жазалаган экен алар. Алар ичпегенмин десе дагы, жанында отурган болсо дагы, аларды дагы жазалаган экен. Себеби ушул жерде отуруп, ал күнөөсүнө карап, аны кайтарбай отуруштук, ал күнөөсү менен сен дагы бирдей шерик болосуң деп, аларды дагы жазалаган экен негизи. Себеби ал жерде Аллахтын кайтарган аяты да кайтарылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте кайтарылган ишти кылып жатат ал арак ичүү менен. Же болбосо ошол кумар ойноо менен. Сиз жаныдан кумар ойногон карап, сүйүнүп, аны отурасыз, ага ачууланбастан жок деген. Карап отуруңуз, сиз дагы ошого шерик болгон болосуз. Күнөөсү да бирдей шерик болосуз. Бул жана арак даун ва лайса бидава дейт. Арак оору болот ал. Ал дары эмес ал адамга. Оору алып келет, адамды бар жок кылат, адамды банкрот кылган, ошол ден соолугун жоготкон нерсе болот, ал дары эмес дейт бул жерде. Жана чындап эле ошондуктан бул ислам ошол аракка катуу көрөштү, аракты харам кылды, мусулмандарды андан алыс болууга, жана көптөгөн мусулмандарды алдына аракка болгон көптөгөн тосуктарды койду негизи. Ал жактан арактан кандай бир жол болбосун, бардыгын ислам кесип салган, жок кылган негизи. Анын азы болсун же көбү болсун, же болбосо андан соода кылайын дейби, же үйдө сактоо болсун, же аны дарылыкка иштетүү болсун, негизги бардыгыны шариятта негиз кайтарылган. Пайгамбарыбыздын да бир хадиси бар экен: "Иннаху лайса бидаваин, валакиннаху даун" деген. Ал дары болбойт ал адамга, ал уу болот ал. Ал адамга зыян болот деп пайгамбарыбыздын хадиси бар экен. Себеби андан башка азыркы дарылар толтура болот. Жана Ибн Масуд радияллаху анху айткан сөзү бар экен бул жерде, ошол мускир арак мас кыла турган нерселер жөнүндө: "Инналлаха лам яж'ал шифаакум фима харрама алейкум" деген. Аллах Таала силердин шифаңарды харам нерсеге коюп койбогон деп. Силердин шифаңарды харам нерседен изилдебегиле деп.
Эми негизги баягы бир кээде бир азыркы учурда зарыл болуп калышы мүмкүн, бирок азыркы учурда баягы спирттин өзү баягы дарыларга кошулат. Негизи көптөгөн дарыларга спирт кошулат, бирок баягы будайдан чыгарылган же болсо арпадан чыгарылган спирттер, медициник спирт болсун, көбүрөөк ошо медициник спирттерди мисал таблеткалар жасоодо иштетилет, бирок ал жайыз негизи. Ушуларга уруксат берилген. Бул дагы азыркыдай зарурат болот. Аны иштетсе болот. Эми ушунда дагы азыркы бир ошол харам нерсени мурда сабактарда айтканбыз, эгер ишеничтүү, бир Кудайдан коркон, такыбалуу бир эгер врач айта турган болсо, ушундан башка нерсе жок десе, ушунда ага ошол өзүнө зарылчылык өлчөмүндө уруксат берилет дегенбиз. Эгер андай андан башка дарылар боло туруп аны иштете турган болсо, же башка ушун колдоно турган болсо, анда жайыз болбой калат. Негизи. Себеби анда азыр учурда андан башка көптөгөн башка чөптөр же болсо баягы таасири кийинирээк берсе дагы көптөгөн башка дарылар болгондугу үчүн аалымдар көп уруксат бербейт, харам нерселерди пайдаланууга. Ал андан башка нерсе калбай калып, изилдеп таппай калганыңызда гана уруксат болушу мүмкүн негизи. Бул да бирок ошол зарылчылык өлчөмүндө болот, иншалла.